негизинен бир гана кыргыз эли, кыргыз журтчулугу бир гана программаны кабыл алыш керек. Бүгүн биримдик консолидация болуш керек. Башкача айтканда, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ошол дүйнөлүк чакырыктарга каршы турушубуз керек. Болбосо акыбалыбыз кыйын болуп калат. Бул мамлекет бир эле Садыр Жапаровдуку же Акылбек Жапаровдуку эмес. Мамлекет бардыгыбыздыкы. Анан четте табалап, ой ушулар оңкосунан түшсө эле биз жыргап калабыз деген ал түшүнүү туура эмес. Эгер булар оңкосунан түшсө, биз да оңбой калабыз, эл, мамлекет да оңбой калат. Ошондуктан бир гана жол, мына азыр көрүп атасыздар, кошуна Россияда эмне болуп атат. Катар-катар шаарларга карантин киргизип, айлап жаап атышат. Кургакчылык болуп атат мына кошуна мамлекеттерде, башка мамлекеттерде дүйнө тынч эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй кыргыз коомчулугу биригиш керек. Биригип, ошо сырткы чакырыктарга, ички коркунучтарга чогуу туруш керек. Ошол негизги программа болуш керек. Бардыгыбыздын шайлоого катышып аткан партиялардын дагы, катышпай жаткан саясий күчтөрдүн дагы бир гана программасы бүгүн биримдик.